Саламатсыздарбы? Алыста кала толуктар программасы Европанын жүрөгү болгон жана ошондой эле тарыхый байыркы имараттар менен көптөгөн туристтерди өзүнө кызыктырган, туризмдин жана ошондой эле меймандостуктун меккесине айланган Австриянын борбору Вена калаасындабыз. Аба ырайы өзүңүздөр көрүп аткандай эле мени жаам менен тосуп алды, бирок ага көңүлүм түшкөн жок. Себеби алдыда сиздерди ушул каалада жашаган биздин ийгиликтүү жана ошондой эле окуган студенттерибиз менен сиздерди тааныштырмакчыбыз. Жумакадырова Эльмира 42 жашта. 2018 жылдан бери Вена шаарында Австрияда жашап, эмгектенип келет. Билимге кичинесинен умтулган каарманыбыз Бишкектеги номер 70 гимназияны алтын медаль менен бүтүрүп, Кыргыз Орус-Славян университетинин эл аралык мамилелер факультетине тапшырып, окуп жүргөндө 2 жыл Кытай Эл Республикасында студенттерди алмаштыруу программасы менен билим алууга жетишкен. Окуусун ийгиликтүү аяктап, бир нече Кыргызстандагы ири эл аралык уюмдарда иштеген. Эльмира айым, өзүңүз жөнүндө маалымат бербейсизби? Кантип Австрияга келип калдыңыз? Качан келдиңиз? Эмне үчүн Австрияга келдиңиз дегендей? Мен негизи 2018 жылы Австрияга ЕККУнун штаб-квартирасына иштегенге келгенмин. Эмгек келишимибиз кыскасына карабай, мен ошол шансты пайдаланып келип иштеп кетейин деп ошондон бери жарым жыл ошо ЕККУда иштеп, андан кийин немис тилин окуп, биякта калып калганмын. 2 балам менен Чыңгыз жана Яна, аларды мектепке берип, аларда немис тилинде бүткүл программасын окуп атышат, да буюрса. Ошол. Сиздин демек бул Австрияга келишиңиз бирде келишим менен жумуш менен байланышкан турбайсыздарбы? Негизи эле сизге үй бүлөңүзгө сизге интеграция кандай болду бул Австрияда? Интеграция боюнча эми мен 2 балам менен бияка келип, анан жолдошум менен уже ошо 1 жыл мурун 2018 жылга чейин ажырашканбыз. Анан Кыргызстандан ЕККУга келип иштегичекти, ошо окуялардын баары өтүп кеткен ага чейин. Анан бияка келгенде Австрияда жашаган мен жолдошума жолуктум. Ошондуктан интеграция австрийский үй бүлөгө келгенден кийин өтө жеңил болуп өттү деп эсептейм да. Мисалы үчүн башка үй бүлөлөргө караганда атасы, энеси баары кыргыздар болгондо, балдар Кыргызстанда өсүп, мындай австриялыктар менен өздөрү менен анча көп контакт болбогондо интеграциясы башкачараак болот да. Алар ошондой деңгээлге кире алышпайт деп эсептейм. Мүмкүнчүлүк бар деген үчүн тилин окушат, досторду табышат. Жаш балдарга аябай жакшы, жеңилирээк. Эльмира айым, айтсаңыз, негизи эле Австрия калкы бөлөк улуттарга кандай көз карашта? Буларда улутчулдук деген сезим жокпу? Улутчулдук? Улутчулдук дегенчи? Улутчулдук. Негизинен мен байкаганым боюнча Австриянын үй бүлөлөрү ушундай эле үй бүлөлүк баалуулуктарды аябай баалашат. Баалашат. Ошо куда салт, ар кандай үрп-адаттарын карашат. Менин ата-энем Австрияга келгенде да аябай жакшы кабыл алышты. Ресторанын алып барып, эшикке чыгарып, тоого чыгарып, баарын көрсөтүп, сыймыктанып, элдер менен тааныштырып, атам да юбилей, кайнатамдын юбилейине келип кеткен. Ошо жакшы ой пикир түзүп калышты менин ата-энем дагы.
Кыргыздын каада салтына кандай? Барыштыбы жолдошуңуз, сиздердин кайненеңиздер бардыбы? Кыргызстан жактыбы? Кыргыздар жөнүндө ойлору кандай болду? Кыргызстан аларга аябай жакты. Биринчиден ошо биз үйлөнгөн учурда корона убакыт болуп калып, пандемия болуп, анда мындай чоң тойда өткөргөн жокпуз. Кыргызстанга баруу үчүн да аябай көп тоскоолчулуктар бар болчу, жалпы дүйнө жүзүндө биз билгендей. Анан ошо 2023 жылы, 2 жыл мурун кайнатамдар Кыргызстанга, анан Өзбекистанга да ошондой эле тур пакет алып, саякаттап келишти. Бухара, Самарканд, Ташкенттерди көрүп, анан ошондой эле Кыргызстан Ош, Жалал Абад, Ысык көл, Нарын баарын көрүп, Бишкекке да 2-3 күн туруп, кайра биз менен да бир жумага узартып, Ысык көлгө жүрүп кетишти. Ата-энем менен да таанышып, ошо алар да аябай жакшы, мамилеси аябай жакшы кыргыз улутуна. Кыргыздардын биздин каада салтыбызды, үрп адатыбызды жактырыштыбы деген сөздө эмнебиз жагыптыр? Жүргөн турганыбыз, кандай мамиле кылганыбыз, аябай дружелюбный, ынтымактуу, меймандос. Жолдошуңуз Кыргызстанга сиз менен көп барып турабы? Жолдошум биринчи жолу 2020 жылы барганбыз. Андан кийин 22 жылы кичинекей кызыбыз төрөлгөндөн кийин чоң ата чоң апасына көрсөтүп келели деп, кичинекей небересин 2022 жылы бардык, 23 жылы бардык. Жыл сайын барат экенсиз. Жыл сайын эле. Эми бүт үй бүлөбүз менен ошо 22-23-тө бардык. Кайнатамдар да кошулушту. Анан былтыр болсо ата-энем Австрияга келип кетишти. Ошондуктан мындай талап кылган жокпуз да өзүбүзгө дегендей. Дагы барып келели деп. Демек Кыргызстандын накта күйөө баласы болуп калган турбайбы жолдошуңуз? Жолдошум ооба, калпактары дагы бар, кыргызча кепкасы бар. Биздин эгемендүүлүк күнү биякта да кыргыз диаспорасы менен майрамдалат. Ошого да ар дайым катышып жүрөбүз, ал да келет. Биздин тамактарды да жакшы көрөт, аябай. Кыргызстанга келгенде вегетарианец болгондугуна карабай эт дагы жейт. Өзү вегетарианец. Өзү вегетарианец. Негизи биякта жүргөндө эт такыр жебейт. Балык жейт, бирок эттерди такыр жебейт. Анан Кыргызстанга барганда жылкынын этин да, уйдун этин дагы баарын жейт, койду да жейт. Өзүңүз айтып калдыңыз да, бул жакта кыргыздар баягы диаспорабыз бар, анан ынтымак кандай? Анан негизи эле бул Австрия мамлекетинде канча кыргызстандыктар бар да, саны белгилүүбү? Эми расмий маалымат мен мындай жок. Билбейсизби? Билбейм, бирок мен укканым боюнча посольство, биздин элчиликтин айтканы боюнча алар 1000ден ашык ошо жалпы Австрияда турган кыргыздар бар, көптөрү окушат. Анан окуп иштеп жүргөндөр бар, үй бүлөсү менен же эл аралык уюмдарда иштеген кыргыздар дагы көп эле деп угуп жүрөм. Бир нече кишилерди билем, тааныйм, өзүм дагы, менин экс коллегаларым же болбосо чогуу ошондой эле ЕКУ-да же ООН уюмунда иштешип жүргөн кишилер көп эле Венада турушат. Негизи баягы эмгек мигранттар болуп келгендер да барбы бул өлкөдө? Менин оюмча анча көп эмес. Мисалы үчүн бияка келиш үчүн виза талаптары негизи аябай эле бийик да. Анан окуу тарабынан келгендерге мисалы үчүн ал жеңилирээк болот. Ошондуктан биздин Кыргызстанда, Бишкекте, ошо Ошто, кайсы башка шаарларда немис тили окуганга мүмкүнчүлүк болсо, кыргыздар
келип ошо Германия менен Австрияда көтөрүп окуганга мындай үмүттөнүшөт да. Демек бул жакта окуйм десеңиз, сөзсүз түрдө Австрияда немис тилин билиш керек экен да. Булардын эне тили немис тили да, туурабы? Немис тили, ооба. Анан Австрияда ошо немис тилин билиш керек, негизгиси. Анан ошондой эле окуу акысыз. Бирок иностранный, ошо чет өлкөдөн келген, Евросоюздан сырткары келген жарандарга, аларга мисалы үчүн бир жылына мен билгеним боюнча 1500 евро. 750 евро семестр. Мындай салыштырып көрсөк, Кыргызстанда окуу жайларга кайбир арзан эле экен да. Чынын айтыш керек. Арзан эле. Билим деңгээли кандай? Сабакты кандай беришет? Чындыгында эле баягы жогорку деңгээлдеби? Аябай жогору деп ойлойм мен. Ошол эле интерактивдүү методдору, лекция өткөргөн, кандай библиотекаларынын көлөмү, ошо чоңдугу, ошондой эле эл аралык конференция катышууга бюджеттери бар. Мисалы үчүн сен келип студент болуп, биякта окуп, анан дагы кандай суроолорду изилдеп, дагы илимди, билимди тереңирээк окугандарга, мисалы үчүн ошондой эле исследовательский грант деп коет, изилдөөчүлөргө гранттар берилет. Анан стипендия ошо конференцияларга катышып барыш үчүн бюджеттери чоң да. Бюджеттери университеттердин негизи частныйлары дагы бар, бирок ошо мамлекеттик университеттери, мамлекеттик бюджеттен акча алган, каражат алган университеттери, алар дагы аябай көп ресурстарды колдонушат, пайдаланышат, ошонун баарын ошо образованиянын деңгээлин көтөргөнгө өтө көп салым салышат. Бул окуу жай жөнүндө тааныштырып кетсеңиз, бул жерде ким болуп иштейсиз жана канча болду? Мен 2021 жылдан бери ушул Вена университети, экономика жана бизнес университетинде эл аралык жана Австриянын салык мыйзамынын институтунун негизинде жайгашкан, эл аралык салык саясий суроолор боюнча долбоорунда иштейм. Ушул иштеген жериңиз, окуу жайыңыз ушул жер окшойт, э? Ушул имараттын ичинде иштейбиз. Имаратыңыздар өтө кооз экен. Мында футуристик стилде го дейм. Ооба. Эмнени түшүндүрөт бул жыгачтар? Бул жыгачтар негизи салынганда жаратылыш менен жакшы гармонияда болгон. Анан ар жак бер жагынан карасаңыз ак, тиги башка өңдөрдө салынган зданиялардын ичинде ушул белгиленип, күн маанисин алып келген имарат деп эсептейм. Канча студент окуйт бул жакта? Биздин институтта негизи профессор жана изилдөөчүлөр, ошондукта эле институттун студенттери кошулганда 1200 жакын киши эсептелинет. Негизи ушул суроо боюнча, ошо салык саясий боюнча, салык мыйзамы боюнча дүйнөдөгү эң чоң институттар болуп эсептелинет. Борбор Азиядан, анын ичинде Кыргызстандан окугандар барбы? Бизге ошо кызык да. Негизи бар. Бар экен. Студенттер эмес, бирок биздин жанакы эл аралык долбоордун ичинде иш-чаралар өткөрүлгөн. Мисалы үчүн семинарлар же тажрыйба алмашуу боюнча ар кандай иш-чараларда кыргызстандыктар да катышып кетишиптир. Мен иштегенден бери мен көрө элекмин, бирок Казакстан, Өзбекстандан көп эле келип турушат. Тажрыйба алмашуу үчүн.
студенттерби же сизге окшоп? Жок, ошо Илимий адистер. Ооба. Салык мыйзамы менен иштешкен, салык саясий долбоорлордо иштешкен кишилер келип турушат. Кирип баратат окшойбуз. Шарттары кандай? Шарттары жакшы, негизи. Институт болгон үчүн, мамлекеттик институт болгон үчүн негизинен биякта дисциплина тартиби дегендей дагы катуу. Бирок ковидтен кийин биздики бир мүмкүнчүлүгүбүз, биз аябай ыраазы болгонубуз ошол home office кылсак болот. 2 күн бир жумасында үйдөн иштеп, онлайн. Жакшы эле убакытты мындай башкача колдонуп алса болот да киши негизи. Ушул биз эми тааныштырсаңыз, биз каяка келатабыз? Ушу бул институттун 2 этажында офистери бар, негизи кеңселери бар. Ушул 2-нчи этажда, анан 4-нчү этажда. Мен 2-нчи этажда иштейм. Кош келиңиз. Рахмат. Бул биздин библиотека. Иши библиотека турбайбы? Библиотека, могу жерде отуруп иштешет биздин изилдөөчүлөр, магистратурада окугандар, андай студенттер. Конкурс менен өттүңүз беле? Кантип бул жумушка өттүңүз? Кандайча кабыл алындыңыз да? Конкурс менен мен канчалаган жумуштарга тапшырып, ар кайсы фирмаларга, ошондой эле уюмдарга, институттарга тапшырып, анан негизинен ушул немецкий язык, немис тилин жакшыртып дегендей B1, B2 экзамендерди кылгандан кийин ушу өзүңө ишенич да көбүрөөк чоңоет экен. Анан негизинде ушул позицияны көргөндө мен жолдошум ошол эле заматта айтты, сен ошого ыңгайлуу экенсиң. Же болбосо ушул позиция сага ыңгайлуу экен деп. Мен макул, анда карап дагы берип көрөйүн деп тапшырсам, 2 жума өтпөй эле жумушка алышты. Ошол мен тажрыйбам Кыргызстанда иштеген, эл аралык уюмдарда иштегеним, проекттер менен ар кандай долбоорлор менен, эл аралык уюмдар менен иштегеним аябай эле жакшы таасир кылды да. Жумушуңуз негизи эле баягы дагы бир кызыктуу болуп атат да, оор болсо эмнеси менен, анан кандай кыйынчылыктарга туш келесизби, же сиз үчүн жеңил элеби? Эми жалпы жеңил деп айтып кеттим мен, бирок мындай деталдуу карасаң, мисалы үчүн веб-сайттагы маалыматтардын баарын иштеп мен чыгарам. Иш-чаралар өткөрүлгөн боюнча логистика, административдүү жардамдын баарын мен жасашым керек. Өзүмө караштуу долбоорлор үчүн да. Биз канча бир нече долбоорлордон 2-3-өнө мен жооптосуз. Ошол бүт катышуучулар менен, эксперттер менен, ар кандай өкмөттөр менен, уюмдар менен байланышып, бүт маалыматтар менен бөлүшүп дегендей, ушул мен контактное лицо деп да. Өтө эле жооптуу жумуш экен анда. Анан биздин өзүбүздүн ошо институттун календари бар. Ошондо биз бүт иш-чаралардын баарын атап, качан, кайсы жерде эмне болот, кандай өткөрүлөт, эмне каражаттан кайсы каражаттар кайсы жака бөлүнөт, ошолорду да көзөмөлдүү жана баарын ыңгайлаштырып, мониторить этип дегендей.
Мен байкап атам сиздин неме сүйлөгөнүңүздө немисче, англисче, орусча ой жүгүртүү болуп атып, кыргызча сүйлөш кыйын болуп атат, Кыйын болуп атат, ооба. Негизинен ушул институттун негизине ушул эл аралык борбору болгондуктан биз көбүнчөсү англисче өткөрөбүз, бүт сүйлөшүүлөрдү, бүт байланышуулар. Бирок деген институттун ичинде бүт маалыматтар немис тилинде чыгат. Немис тилинде сүйлөшөбүз, коллегалар менен да немис тилинде, ушундай эки тилде. Түшүнүктүү, ошол себептен анча мынча сизге урматтуу телекөрүүчүлөр туура кабыл алсак болот. Кыргызча сүйлөш кыйын болуп атат, туура эле түшүнөбүз. Негизи бул университетиңиздерде бүгүнкү күндө сиз аркылуу Кыргызстанды таанып атышат десек болот да. Ошол себептен өтө жоопкерчиликтүү миссияны аткарасыз да. Өзүңүздүн ишиңиз менен бир катарда эле ошо Кыргызстан жөнүндө маалымат берүү. Кыргызстан жөнүндө сизди карап билишет да, ошо биякта иштеген кесиптештериңиз, окуган студенттер. Негизи эле алардын Кыргызстан жөнүндө түшүнүгү барбы? Көбүнчөсү билишет Кыргызстан жөнүндө. Анткени баары кандай десем, билимдүү кишилер. Билимдүү кишилердин арасында иштегенден кийин алар ошо географиясын да жакшы билип, Орто Азия каякта экенин билишет. Анан мен айтып берем, биздин 90%тен ашык тоолор, анан ошол эле тоолордун ичинде, мисалы үчүн, ушул Австрияда 4000 аябай бийик тоо деп эсептелинсе, бизде 7000ден ашык бийиктиги тоолор бар дегенди. Деңиз деңгээлинен бийиктиги? Ооба, деңиз деңгээлинен бийиктиги. Ошондо да аябай суктанышат, аябай сүрөттөрдү да билишет жакшы. Бир-эки киши ушул изилдөөчүлөрдүн, студенттердин ичинде Кыргызстанга барып келгендер дагы бар экен. Негизи ушу Австриядан биз самолет менен учуп Кыргызстанга баратканда, мисалы үчүн аэропорттон чоң бир Австриянын ушу бизден улуураак кишилерди көрдүк. Алар баары барып Кыргызстанга ушул тоолорду ат минип саякаттап баратышкан кишилер болчу да. Жумушуңуз университетте канчадан канчага чейин башталат? Негизи эле үй бүлөңүзгө, жеке жашооңузга убакыт бөлүнөбү? Негизи эле бул жерде бир күндүк иш процессиңиз кандай? Кыргызстандан айырмачылыгы сөзсүз түрдө болсо керек. Эми биздин жумуш мезгилибиз, мисалы үчүн, күнүнө саат 8-ден 4-кө чейин. Бул деген ушул толук күн иштеген специалисттер үчүн да, адистер үчүн. Анан мен үчүн кичинекей балам болгондуктан мен 30 саат иштейм. Ошондуктан 9-дан 3-кө чейин баланы садикке таштайбыз, анан 9-да мен жумушка келем, 3-кө чейин иштейм. Маалыматтар менен таанышат экенсиздер. Маалыматтарды карайбыз, кандай тапшырмаларыбыз бүгүнкү, эртеңки күнү же ушул жумада бүтүрүлүш керек, ошолорду иреттеп, анан ошо тапшырмаларды аткарам да. Негизинен. Коомчулук менен байланышта түз жүргүзөт экенсиз. Ооба, туура. Бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөрдүн арасында балким ушул сиздер иштеген университетте окуусу келеттер. Студенттердин шарттары кандай, анан кантип тапшырса болот ушул университетке, ошо боюнча маалыматыңыз барбы? Бул университетке тапшыруу шарттары ушул бүт Европалык университеттегидей эле, жалпы деңгээлиндей окшош эле деп ойлойм. Анан негизи эмне деп айтайын деп. Негизи тил. Негизи ушул университеттин негизинде англисче, ошондой эле немисче окуса болот. Бирок факультеттерди, адистерди караганда киши ушуга көңүл буруш керек. Кайсы тилде ушул адис боюнча окутулат экен. Ошо
ошонун негизинде анан жетиш керек. Кантип сиздерге кантип каттоо алынса болот же кантип маалымат алса болот, кайсыл жерге кайрылыш керек деген суроо онлайн университеттин веб-сайтында бүткүл маалыматтар бар, англисче, анан немисче, эки тилинде. Ошондуктан эле жайкы жана кышкы семестрге өзүнчө документтер кабыл алынат. Ушул Австрияда билим берүү төлөөсүз, акысыз. Бирок дегенде студенттер башка өлкөлөрдөн, евро биримдиктин сырткары өлкөлөрдөн келген өлкөлөрдүн жарандары семестрине 750 евро төлөп окушат. Демек, бир жылда 1,5 миң евро төлөнөт экен, 1,5 миң евро. Ушул анан студенческий профсоюз деген ошонун кичинекей да акчасы бар, 20, 30, 50 евродан ашпайт, мен билгеним боюнча. Бирок деген ошол окугандан башка дагы башкача расходтору да бар да. Жатаканасы барбы? Жатаканасы жок, ошондуктан чок студенттер өздөрүнүн ушу жатаканасын издеп табыш керек да. Негизи эле Европа мамлекеттеринде окуган студенттерге канчадыр бир саатта иштөөгө мамлекет уруксат берет. Анын ичинде ошо университет, институттар. Сиздерде да барбы андай практикада? Ошондой бар. Мен билгеним боюнча аз дегенде 10 саат иштесе болот, же болбосо 20 саат деле жумасына ошо болуш керек деп ойлойм. Бирок аны тактап карап. Негизи иштесе болот экен, иштеп кошумча ишинен акча таап, контрагент төлөгөнгө же болбосо жатаканага жашоого, батирге төлөөгө акча тапса болот экен. Виза менен, Виза менен евро биримдигине кирбеген мамлекеттерди айтып атабыз. Бул өзгөчө мен баса белгилеп атам, биздин кыргызстандыктарга маанилүү да. Ошол себептен батирдин баасы канча? Кымбат болсо керек Европада, өзгөчө бул Австрияда бир айда. Батирдин баасы негизи ар кандай болуп эсептелсе болот да. Мисалы үчүн бир студент келип өз алдынча мен бир бөлмөлүү батирди өзүм жалгыз арендага алайм, өзүм жалгыз жашайм деген кайсы райондо бир батирде 2-3 комната бөлмөлүү 3 бөлмөлүү мисалы үчүн 3 киши, 3 ар кандай киши студенттер жашай турган болсо, ушул ар биринен 400-дөн 500 евро. Ошондо бир батирди, 3 комната батирди 1,5 миң долларга алса болот экен да. Мунун баарын мен тактап сурап аткам, себеби бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөрдүн арасында сөзсүз түрдө суроо пайда болот да. Биз окугубуз келет, чыгымдар канча болот деп. Андан тышкары албетте жеген ичкен тамагына чыгымдар, жол расходу деген бар негизи эле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Венада, Австрияда окуш чындыгында бул арзан эмес да, салыштырмалуу. Туурабы? Салыштырмалуу арзан эмес, негизи ушул окуу үчүн 1,5 миң евро чыкса, дагы ай сайын 500 евро ушу батир арендага, андан сырткары тамагына 500 евро, жол киреси, транспорт, тикет деп коет. Ошол бул жылга чейин 50 евро ай сайын бөлүп төлөйм десең 50 евро чыкчу, же болбосо 1 евро күнүнө болчу. Венада негизи эң арзан транспорт деп эсептелинчү. Бирок эмки жылдан баштап аны көтөрүп атышат. Ошондуктан 50-дөн ашып калат. Демек, чыгымдар өтө көп экен.